мына биздин тууганыбыз келди. Мына ушул эжеке менен эмне үчүн ушул жабыктар келип чыкты, биз себебин аныктайбыз. Саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 43. Жашыңыз 43. Сиз эмнеге даттанып келдиңиз мага? Башым ауырды. Так, башыңыз ооруйт. Артым бурушат. Арты бурушат. Чачым түшүп атат. Чачыңыз түшүп атат. Бат чарчайм. Бат чарчайсыз. Алыңыз келет. Тамактаныңыз. Бат өзүм бат. Бат курсаңыз ачат. Уйкуңуз Камбайт. Демек, туугандар, мен азыр сүйлөшүп отуруп, эмнени таап бердим. Эжекебиздин ичинде, ичегисинде майда микроорганизм, курттар көбүрөөк жашайт да. Мына ушул курттар сиздин гемоглобиниңизди текшерткенде кандай деди? Кан жакшы эле чыгат. Бирок башым ауырды. Демек, эжекени мына азыр көбүрөөк сүйлөшүп отуруп, эмнени байкадык. Эжекенин ичинде курттар көбүрөөк жашап атат да. Мына ошол курттар гемоглобинди жеп коет, эритроциттин ичинде жүргөн микроэлементтерди жеп коет. Ошон үчүн бат чарчайт. Мына түштүңүз, УЗИге түштү, баары түштү. Вроде баары эле жакшы деп айтат, баары эле жакшы дейт, УЗИси деле жакшы, башка органдар деле баары эле жакшы дейт. Бирок эмне үчүн анда бул жалык болуп атат? Демек организмде бир жерде өзгөрүү болуп атат да. Кантип өзгөрүү болбосо эле, жакшы болсо эле бул ооруй берсин. Бул жөндөн эле антип жалык бере бербейт да. Демек, мен эми көбүрөөк сурасам, эжеке мугалим экен, көбүрөөк олтурат, өттү жакшы чыгарбайт. Мен дайым айтам да, өт бизде бул Кудай тааландан келген бекер препарат, бесплатный дары деп айтам да. Сиздер өттү чыгарганга аракет кылыңыздар. Канчалык биз өттү жакшы чыгарсак, ошончолук тамак менен келеби, биздин апабыздан өткөн микроорганизмдер бизде жашайбы, ошолордун баардыгын өт гана өлтүрүп берет бизге. Аптека мага капыл болушпасын, бул бизнес. Кудай таалам бизге өзүбүзгө аптека берип койгон. Ал аптека бул өт суюктугу. Мен дайым ушуну келип айтып турам да. Мына бизде заман өзгөрүп, биздин келиндерибиз, биздин аял заты аябай эринчек болуп калдык. Даяр туруп эле швабраны ушундай жубабыз, даяр туруп эле швабраны мындай кылабыз, даяр туруп эле пылесосту кылабыз. Жок, илгертен биздин апаларыбыз эңкейип полду жууган, эңкейип тряпкаларды үйдө туруп сыккан, кол менен эңкейип баланы кармаган, андай кылган, мындай кылган. Мына көбүрөөк эңкейген сайын, өт жакшы чыккан үчүн биздин апаларыбыз 45тен нары 50-60ка барып орду. Жаш эмне үчүн ушунча жалпты кылып алды? Потому что көбүрөөк эңкейип өттү чыгарган жок. Эжекебиз көбүрөөк отурат. Демек, мугалим эми ишке байланыштуу экен, бирок ошондо дагы ар 2 саатта туруп, сөзсүз түрдө, мен дайым айтам го, бөлүктөрдүн салам бергени бул абдан жакшы экен депчи. 70ке чыкса дагы салам бере берет. Бул эң сонун нерсе экен, көрдүңүздөрбү? Биздин кыргыздар илгери эле кантип десок чын болушун илгери айтып койгон экен да. Ичиң таза болсун деген, эңкейип салам берген, намазга эңкейип сажда кылгандар, мына өттүн чыгуусун камсыздап атпайбызбы туугандар? Демек, азыр эми кандай мен кеңеш берет элем? Эми мен дайым эле айтып жүрөм, суу ичиш керек, тамакты жөндөш керек, висцерал массаж, курсакка массажды, денеге, бездерге массажды, курсак менен дем алууну, эми мындан тышкары сөзсүз түрдө, урматтуу туугандар, силер эң биринчи, мына эң биринчи ким жакшы болом десе, ал деген биринчи эңкейиш керек. Сөзсүз мына эңкейе бергиле, бирисен тере бергиле, бирисен өйдө ала бергиле, өйдө боло бергиле. Өттү чыгарыш керек. Мындан тышкары мен ошо курттарды кетире турган чөп дарыларды назначить этем. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуу бул ар бир адамдын өзүндө. Сиз өзүңүзгө кызмат кылбасаңыз, сизге Кудай таалам шифа бербейт да. Сиз чалкалап эле жата берсеңиз, кыймылдабасаңыз, жеп коюп эле кыймылдап эле жүрө берсеңиз, анда сиз оорусаң болуп каласыз. Демек, кыймыл жана кыймыл. Саламатта болуңуздар, көрүшкөнгө чейин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин коногубуз канча жаштасыз? 60 жашта. Сиз эмнеге даттанып келдиңиз? Мен ушу биринчиден азыркы убакта башым ооруп. Башыңыз ооруйт? Бираз тен алып. Башыңыз тегереби? Башым айланып. Башыңыз тегере.
басканда кыйналасың. Ошол боюнча Эми ушул негизи муктардан эле ушу кабарыңарды угуп телевизордон келеді жаңа көрүп анан айткан сөздөрүн көрүп койгон диагноздорго мага жазып койгон да мындай жүрөк немеге передачада бөлүндү. Анан ушул ишке барган боюнча билейин деп келдиңиз. мага чейин бирок башым ооруп калып анан давлениям кимдетти башым. Вот сиз давленияңыз ичтерет деп атасыз. Канча болду давленияңыз? 130-80 сиздин башыңыз ооруп атат, э? Ооруп атат деп ойлодум да. А сиз мурун канча менен жүрчү элеңиз? 120 жүрчү. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мына бул 60ка чыккан эжекебиз айтат, мен азыр барып сурадым. Мурун эч качан ооруган эмес, көп ооруган эмес, 5ти төрөгөн, 5 нормада төрөгөн, эч кандай больницада жаткан эмес, эч жери ооруган эмес, абдан жакшы жүргөн, бирок акыркы убакытта эжекебиздин башы айланып калган. Терапевтке барган, ал давленияңыз 130 экен, мүмкүн ушундан ооруп атат деп сизге диагноз коюп, анан давление түшүргүч таблеткалар берген. Бирок менин көрсөтмөлөрүмдү, менин видеолорумду көрүп, анан жок, мен барайынчы ушул давление же башкабы, мүмкүн башка себеп болгондур деп мага келиптир. Чындыгында мен башка себептен 130дан баш оорубаганын, башка себептен баш ооруганын азыр далилдеп бердим. Так, азыр эжекебиздин мен ичин басып көрсөтүп берем, жатыңыз. Ичине жатасың, башы. Так, мынакей, мен баатан бери текшердим. Өт жакшы куйбайт. Өт трубкалары дагы шамалдаган, ашказан шамалдаганын таптык, ички ичегилер шамалдаганын таптык, жоон ичегилер шамалдаганын таптык. Анан киндикте мындай грыжа бар экенин таптык. Эми караңыздар, муну грыжа акыркы мезгилде чыгып калды деп атат да. Демек ушул жерде эжекенин мына ушул жерде проблемасы бар, ушунун айынан баш ооруп атат да. 130га эч качан баш оорубайт. Бул мынакей, мен кийинки мезгилде мынагу киндиктин чыгып калганын байкадым дейт да. Бул пупочная грыжа. Пупочная киндик грыжасы жөндөн-жөн чыккан жок. Мына ушунун тегерегиндеги ички ичегинин айынан грыжа чыгып калган. Демек, ички ичегинин артында жоон аорта деген кан тамыр бар да. Мына ошол жоон аорта кан тамыр, ошонун жанындагы жоон лимфа, без протоктору керексиз нерсеге ичине толуп калгандыктан баштан келип аткан без тамырлар жакшы толуп келбеген үчүн баш оорутат. Аны биз азыр мына мен көрсөтөм. Так, мына мен сиздин азыр ичиңизди басамын. Эмнени байкадыңыз? Мына, көрдүңүздөрбү? Мына, мен бул жерге жакын алып келиңиз. Мынакей, мен жоон аортанын тушун бастым. Эженин ошо мага чейин келип аткан даттануусу пайда болду. Башыңыз ооруп, желкеден өйдөгө көтөрүлдү. Мына. Себеп мына ушул жерде. Мына көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер. Давлениядан баш ооруйт, бирок ошол давленияга ким алып келди? Давленияга мына ушул ичегилер алып келди. Ал ошо ичегине шамалдап, ошо башка оору беришине эмне алып келди? Өттүн жакшы куйбаганы. Өзүнөн сурасам, мен илгертен эле мага өтүмдүн коюусун начар деп айтышкан деп атат. Мына, а өттүн коюусуна начар коюусуна эмне алып келди? Бул деген күнүмдүк эле кыжалатчылык, ызачылык, жумуштан, мына эжекебиз көп жыл мектепте мугалим болуп иштептир. Мектепте ызычуу, бала чака, балдар ызылдайт. Мына ошол ызычуунун бардыгы келип өттүн жакшы куйбай калганын алып келген да. А өт жакшы куйбай калгандан кийин адамда жакшы тамак сиңбей калат. Толук сиңбей калат. Мен мындай образын айтам да, жарымы сиңет дагы, жарымы сиңбей калат. Сиңбей калган тамактар киндиктин тегерегиндеги без тамырларга чогулуп калат. Ошол киндиктин тегерегиндеги без тамырга буттан келип аткан без тамырлар буттан чогулуп келет дагы, безди чогулуп алып келет дагы, киндиктин жанынан өтүп туруп, анан жогору келип, мунугу мен дайым айтып жүргөн сол акырыктын артындагы көк кан тамырга өткөрүп бериш керек. Ушул жерде киндиктин тегерегинде проблема пайда болгондон кийин
бут жактан келип атканда өтө албай калды. Киндиктин тегерегинде бес тамырларда жогору жылып туруп толук канды келтирип бул жерден өткөрүп бере албай калды. Ушул жер өткөрүп берген жер жол жакшы ачылбастан жол жабык болуп калды. Демек, ушул жерге мен дайыма айтып жүрөмүн. Бүт денебиздеги бес тамырлар чогулуп келтирип сол акыреттин артындагы бес тамырлар келтирип көк кан тамырга өткөрүп берген жер бар. Демек, ушул жер дарбаза деп эстечиңер керек да. Бүт денеден бес тамыр акып келди. Бул жерден өткөрүп берип аткан жерде дарбаза жабык болгон болсо, демек баш жактан жана киндик жактан келип аткан бес тамырлар толук келбей калат дагы, ушул нерсе ооруга алып келет. Бул деген нерсе бес тамырлар туруп калды деген сөз. Мына жер жабык болгон болсо, албетте бул жактан келбей туруп калды. Албетте бул жактан келбей туруп калды. Демек, бес тамырдын ичи чоңойду. Бес тамырдын ичине керектүү нерселер чогулуп атат. Мурун бес тамырдын ичи көңдөй чоң болгон болсо, ичине керектүү нерсе толгондон кийин анын көңдөйү кичинерип кетти. Демек, толук бес келе албай атат. Бес тамырдын керектүү нерсенин баардыгы киндиктин тегерегине айланып калды дагы, киндикке кырыша берди. Анан аны дагы сезген жок. Адам жүрдү, анан бир күнү башы ооруп калгандан кийин анан токточу, менин башым эмне болуп атат деп врачка келди. Мына себебин биз таптык. Мына эми сизге рахмат. Урматтуу мекендештер, саламаттаганыңыздар. Эми мен канткенде биз ушул эжекебиз баш оорудан айыга турган ыкмаларын айтып берем. Саламат болуңуздар. Стоп баспадыңбы? Стоп кылдым. Кылдыңбы? Что-то